Ош облусунда милиция мугалимдин окуучуну сабаганы боюнча териштирүү иштерин баштады. Окуя мектепте сабак учурунда орун алган. Окуучулар бул учурда видеого тартып алышкан жана ал коомчулукка тарап кеткенден кийин чоң талкуу жаратты. Учурда укук коргоо органдары бул фактыны иликтеп, мугалимдин аракеттерине укуктук баа берүү үчүн тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп жатышат. Ошондой эле окуя болгон мектептин жетекчилиги жана тиешелүү мамлекеттик органдар да маселени карап чыгып, зарыл чараларды көрүүдө. Гүлчат Кадыровна, мен бүгүн эртең менен жанагы армиян Абхаз номерлүү машинелердин ээлерин кабыл алдым да, ондогон. Сиздерге бир сунуш айтайын дедим эле. Мына 1 апрелден баштап жана президенттин токтомунун негизинде легалдаштыруу башталды да. Ушуну сиз Кабмин менен сүйлөшүп, министр экономика менен сүйлөшүп, ушул жанагы 1 апрелден башталган жана легалдаштыруу биринчи этап ишке ашып баштады. Ошону машинелерин легалдаштыруу үчүн азыр 100 миң сомдон деп баа коюлуп калды. Мына ушуну элдер каршы эмес, макул 100 миң сомго. Ушуну этабы менен төлөгөндү мүмкүнчүлүгүн карап берсеңиздер. Мүмкүн болсо, 1 жылдын ичинде бөлүп төлөгөнгө, айына 10 миң сомдон төлөйбү, 7 миң сомдон төлөйбү, ушуга бир жеңилдик сурап атышат ушул. Анан ошону бир эске алып туруп, бир жакшы чечим чыгап берет деген үмүттөбүз. Рахмат. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Рыскулова Дыжылдыз жакшылыковна. Дыжылдыз жакшылыковна. Ушуну өзүңүз эле жакшынакай кылып кыргызчалатып албайсыз. Уят эми. Сиз өзүңүз Килеген департаменттин директору болсоңуз, сиздин ата энеңиз Жылдыз деп, жакшылык деп, сонун ысымдар менен атаган экен. Эми ушуну Дыжылдыз жакшылыковна деп окушум керек. Өзгөндө бир үй бүлө агасынын ашын өткөрүүнүн ордуна айылга таза суу чыгартып берди. Бул үй бүлө Жылалды айылында жашайт. Биздин айылда Кожон аттуу киши бар болчу. Анын улуу баласы өткөн жылы каза болгон. Бир туугандары аш берүү ордуна айылдаштарына суу чыгарып беришти. Кыргызстанда таза суу жок, көптөгөн айылдар бар. Баарын ушундай жакшы иштерге чакырам дейт видеодо жергиликтүү тургун. Айт майрамынын урматына биздин айылда Кожон деген бир агабыз болгон. Мына ушул кишинин балдары элге суу чыгарып берип атат. Урматтуу туугандар, бул экинчи жакшылык болуп атат. Дагы бир үй бүлө агасы өткөн жылдыгына кеткен расходтун ордуна элге суу чыгарып берип атат. Урматтуу туугандар, Кыргызстанда суу жок айылдар көп. Биз эми Кудайга шүгүр токчулук заманда жашап атабыз. Ачкачылыктан эч ким өлүп аткан жок. Мындай жакшы нерселерге буруп, биз ушул муктаждыктарыбызды өзүбүз чечип ала турган болсок жакшы болот. Үлгү боло турган сонун окуя болуп атат. Мен ушул айылда төрөлгөнүмө, ушул айылда өскөнүмө сыймыктанам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкустук оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.
көптөгөн нерселерге жана жооп бербедиңер нотариус мененчи. Анан кийин мына бир Лапина Валентина Сергеевна деген бир оорукчан кемпир бар эле, психически нездоровый. Анан убагында Баскан Улан деген нотариус колдорун байлап байкушту сабашып, анан кийин нотариальный жанагы үйүн сатканга кол кой десе, кол койбойт эми, оорукчан болсо да психический. Анан сабагандан кийин мынтип жазып атат силердин нотариусуңар. В связи с тем, что она не в состоянии подписать, за него подписывает его сосед Кучин такой-то, такой-то деп, кол койдуртуп, үйүн сатып берген экен. Жакында мен адвокатты жалдап, сот утуп, эметип атам, конечно, анын жасап атканы бирөөсү судоисполнитель. Ошону сатып алып, сатып берген адам, ушу Ысык-Ата районунун. Бирөөсү следователь. Анан кийин эми мындай нерселер деген безнаказанно нотариустар калбаш керек да. Оорукчан адам психически. Ал деген невменяемый болуп атат да. Нотариусуңар билип атат. Кол кое албайт деп туруп, башка бирөөгө кол койтуп сатып берген. Это же уголовное наказание. Эмне үчүн ал кишиңер сот болом деп, баягы спискте жүрөт, судья болом деп. Андай кишилер кам судья болсун. Рахмат. 2024 жылдын 8-июлунда 5 күнгө айылында 2 автоунаа сүйүшүп, Талоос облусунун тургундары 2 жаш жигит каза тапкан. Мындан тышкары бул каргашалуу окуяда 5 адам жабыркаган. Иште Аламүндүн ребиси 9 ай иликтеп, Аламүндүн райондук сотуна өткөн. Бүгүн болсо сотто 2-чи процесс өттү. Бул жака келген адамдардын саны абдан көп. Ошонун баарын тактаганга аракет кылабыз. Соттук иш ачык болгону менен судья Назгүл Алдашева процессте камерага тартууга уруксат берген жок. Бирок аудио жазууга уруксат берилди. Оно это не прерогатива пристава. Булар кирдиби, жөн эле турат азыр. Сот келет, иш башталат. Уже тартып атат да. Не, мен так я и то имею право азыр сени кошуп туруп, могу жердегилерди кошуп тартканга. Ты же не имеешь права мне запрещать. Жок, мен сот ачык эткен жокмун. Мен просто уруксат сурап коюңуз да деп. Жок, келсин. Иш башталсын, обвинитель келсин, сот келсин, мненияларыбызды угуп. Апа айтпам. Түшүнүп койдага бир кем мүмкүнчүлүк берип койчу. Биздин мненияларыбызды угуп турган сот айтат. Кепүштү эле тартсын. Болду, анан чыгып кетпин. В любом случае суд келгенден кийин ошонун чечими. Жерде эч ким эме кылып аткан жок. Судебное заседание. Чынмынды пилигин бербечи анан. Да, эми Олар өтүп кетти. Мен жөн эле сөздү көйүтпөчү анан. Судья